Бүгүн Миннесотадагы сот аткаруучулары Миннеаполистен мурдагы полиция кызматкери Дерек Шовинди дүйнө жүзүндө нааразычылык жараткан афро-америкалык Жорж Флойдун өлүмүнө күнөөлүү деп тапты. Бул туурасында CNN басылмасы жазып чыкты. Соттун мындай чечиминен кийин Твиттерге AQShnын президенти Жозеф Байден бул өкүмдү бир кадам алдыга жылуу болуп саналат деп жазды. Жорж Флойду эч нерсе артка кайтара албаса дагы чыккан өкүм Америкадагы акыйкатка карай болгон эбегейсиз эң ири кадам боло алат. Маалыматка ылайык, сот өкүмүн 8 жумадан кийин жарыялайт. Анда офицерге коюлган биринчи айыпта 40 жыл, экинчисинде 25 жыл, үчүнчүсү боюнча 10 жыл эркинен ажыратуу каралган. Бирок Миннесоту адам өлтүрүү боюнча 12,5 жылга чейин абакка кесүүнү сунуштар айтылат. Учурда айыптоочу тарап катаал жаза сурап жатат. 2020 жылдын 25 майында 46 жаштагы теги афро-америкалык Жорж Флойду полиция тарабынан кармалып жаткан учурда муунтулуп, бул катаал аракеттен улам өлгөн. Флойдтун өлүмү AQShда жана башка бир катар өлкөлөрдө нааразычылык акцияга чыгууга себеп болгон. Бул акциялар бир нече айга созулуп, жергиликтүү тургундар бийликтен Флойдтун өлүмүнө тиешеси бар полиция кызматкерлерин кармап, жазалоону талап кылышкан.